Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештеги мекенчил депутаттык тобунан келген Искендер Матраимовду жана элдик депутаттык тобунан келген Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы 22 февралдагы отурумунда бир добуштан кабыл алды. Ага чейин жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына өздөрү арыз жазышкан экен. Бири бажы кызматында Райым Миллион менен Мамыр Жумур иштешип, бажыдагы коррупцияга күнөөлүү деп табылган. Экинчиси Райымбек Матраимовдун бир тууганы. Шүгүр, экөө тең эл алдында моралдык күнөөсүн сезип, эл өкүлү деген статусунан баш тартышты. Эсиңиздерде болсо регион телеканалы ири коррупциялык иштерге күнөөлөнүп, издөөдө жүргөн Райым Матраимов менен байланышы бар деген депутаттар боюнча бир катар материалдарды жасап, коомдун талкуусуна койгон. Ал материалдарда саясий талдоочулар Райым Миллион менен ымаласы бар делген бир катар депутаттардын атын ачык айтып, мандаттарын тапшырууну талап кылышкан. Үчөө өз каалоосу менен кетти. Эми ат аталгандардан Надира Нарматова, Айбек Осмонов жана Шайлообек Атазовдордун кадамдары кандай болот? Билмексен болушуп тылтыйып отура беришеби? Же мандатын тапшырган үчөөнөн үлгү алып, өздөрү кетип калышабы? Күтө туралы. Коомчулуктун талабынан кийин бажыдагы коррупциянын фигуранты Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимов жана аны менен бирге коррупция беренеси негизинде соттолгон Нурлан Ражабалиев депутаттык мандатын тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы эл өкүлдөрүн өз арызы негизинде 22 февралдагы жыйынында мандатынан ажыратты. Мындан улам номер 2 Баткен жана номер 9 Кара Суу шайлоо округунда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөрү маалындалды. Чечим бүгүн эле кабыл алынганы үчүн алдыда дагы кайра шайлоонун календары аныкталып, президентке сунуш берилет. Кайра шайлоо дайындалгандан кийин 2 ай ичинде шайлоо өтүшү керек. Ошентип соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экен айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Боршайком 14 февралда Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген Абдыбахап Орунбаевди өз арызы негизинде мандатынан ажыраткан. Ал 2021 жылы Райымбек Матраимов менен чогуу соттолуп, айып пул төлөгөн болчу. Тергөө амалдар болуп жатат. Ошол аралашкандар, жада калса ошолор менен чырмашкандар бүгүнкү күндө бүт баары алынды. Мына эми кезек эл өкүлдөргө, депутаттарга келди деп эсептейм. Эң негизги принцип биз ошону унутпашыбыз керек. Биринчи күндөн баштап биз какшап айтып атабыз. Биз жеткирип атабыз. Коррупция аралаштыңбы, коррупция көрүнүштөргө жол ачтыңбы, паракорчулук менен алектениңби? Ошундай ошого аралашкан кызматкерлер же алардын жакын туугандары болуш керек мамлекеттик муниципалдык кызматка. Өзгөчө жана айтышыбыз керек, депутаттыкка да барбаш керек. Ошол үчүн азыр мына мен оюмча кайрадан айткым келет, ошолор ачыкка чыгарып, мына өзү каалоосу менен кээ бир депутат арыз жазып кетип атат. Парламент райымчилерден тазалана баштадыбы? Эми кезек кимде? Буга чейин регион телеканалы аркылуу Матраимов менен байланышы бар делген бир нече депутаттардын ысымдары ачык жарыяланган. Бул тизмеге Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Нурлан Ражабалиев жана Алишер Козиев кирген болчу. Анда саясат талдоочулар Райымдын артынан ээрчиген жоон топтор парламентте жана башка мамлекеттик кызматтарда иштөөгө моралдык укугу жок экендигин катуу айтып, кызматтарын тапшыруу талабы көтөрүлгөн. Жемкорлугу аркылуу депутат болгондор көп. Мына Нарматова бар, Осмонов бар, Атазовдор жүрөт. Ушулар деле ошонун жардам аркылуу депутат болуп баргандар да, финансировать эткен, башка кылган. Эми тазалагандан кийин улар өзүнүн намызы менен эле кой, биз дагы аралашып калдык эле. Бул иш тазаланбайынча болбойт окшойт эле чыгып кеткен оңбочу да. Айерде отуруштун кереги жок аларга. Муну колдоп жүргөн Надира Нарматова деген эжебиз бар, Атазов деген үкөбүз бар. Тырмышы эле бул жогорку кеңеште отургандыгы чынын айтканда бул жогорку кеңешке аброй алып келбейт. Жакын жээк жааттары, саналаштары дегендей бирге иштегендери албетте алар жооп бериш керек да. Алар жооп бериш керек. Бул жөнүндө монстр кылып алышты да, жана кимдер айтмакчы, тиги Райымбек Матраимовду бир монстр кылып алды. 2 миллиард акчаны төгүп бериш деген бул жигиттиктин дагы жигити. Райымбек Исмаиловичти кыргыздын патриоту катары, бүгүнкү кыргыздын жоомарт баатыры катары баа берсем болот.
мен Райымбек Исмаилович менен агайыны болгонума сыймыктанам. Что в махинациях замешана семья бывшего замглавы КТС Раим Матраимова. Siz ушуну тастыктайсызбы? Мына Азаттыктан бүгүн азыр берип атат. Азаттыктын журналисттери ушул жерде отурушасыңар азыр. Ушуну сиз тактып, махинациях замешан деп атат. Өз учурунда Райымбек Матраимовду актап, аны менен сыймыктанып, атына көлөкө чүргүсү келбегендер эми аны чаңгандай түрү көрсөтүшүүдө. Акыркы талкуулардан кийин эл өкүлдөрү Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов жана Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимовдор комментарий берип, тааныштыгыбыз эле болбосо, байланышыбыз жок дегенге өтүшкөн. Матраимовго кандай байланышым бар? Алар менен жакшы мамиледе болбосом, бирге бизнесим жок болсо деле жармаштыра беришеби. Коомдук ишмер катары маек берип, пандемия учурундагы ишмердиги боюнча айтып бергем. Аны мен танбайм. Бул деген ошол адамдар менен бир командада жүрөт дегенге жатпайт. Менин мандатым боюнча маселе жок. Себеби мыйзам, укук коргоо органдары бар. Жөн эле эл шайлаган депутат мандатын тапшыра береби. Кызык. Райымбек Матраимов менен бир райондан болобуз. Жеке өзүнчө бир бизнес тармагында же башка тармагында же албаса бизнес тармагында мамиле кылган эмес. Жөн адамдык жакшылык жагында катташып жүргөнбүз. Ошол. Сизге акча берди деп айтып атышат да. Депутаттардын бул жобу элди таң калтырбай койгон жок. Социалдык баракчаларда жазылган пикирлердин басымдуусу өз учурунда Матраимовдун колдоосуна ээ болгондор эми актанып, эки жүздүүлүк көрсөтүп жатышканын айтышууда. Азыркы адамдар эки десем аздык кылат. 300 күн карама болуп жаралган. Заматта хамелеон сыяктуу өзгөрүп турушат. Эми Райым менен байланышым жок дешип жамандашканына жаның чыгып кете жаздайт. Райым президент же премьер-министр болуп келип калса кантер эле дейм. Кайра жүгүрүшөт беле дейм. Калыс эле жүрсө болбойбу? Бийлик кимде болсо, ошол киши тарапмын. Менин саясаттагы позициям ушундай десе болмок. Райым менен шайлоодо иштегендердин баары дагы деле бийликте отурушпайбы? Хоп деп кнопка басканды билсең болду, үнүңдү чыгарбай дегендей эле болду бул жага. Эми баары эле тааныбайбыз деп чыгышат. Болбосо ата деп сыйынып жатышты эле. Ушундай эки жүздүү адамдардын айынан коррупция кучагын жайып тосуп алат. Кыргызстандын территориясында Райым миллионун бир сотук жери калбайт. Бар мамлекетке өткөзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү. Райым Матраимовго байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынат. Мындан ары Матраимовдун мафиясы болбойт. Анын бизнес чөйрөсүнө аралашкандар агайыны жердеш тутунган. Тарапташтарынын коррупциялык иштерине аралашкан аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Көлбаев жана Райым Матраимовго байланышы бар 202 мамлекеттик кызматкер иштен алынып жатканын маалымдаган. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай уюшкан кылмыштуу топтор болбош керек. Эч кандай бандиттер, ОПГшниктер, смотрящийлер, положенистер, ворлор деген болбош керек биздин мамлекетибизде. Болом дегендерди, же болбосо мен ошо кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, мен деген чорныймын, дагы башка дегендердин баштыгын башын кесебиз. Ачык эле айтайын. Бул кадамдар калк арасында дагы колдоого алынууда. Интернет желесинен тарта депутаттарга болгон ачык сын пикирлер токтой элек. Комментарий, видео кайруулар уланууда. Нарматова менен Атазовдор Райымдын куйруктары алардын мүлкүндө мамлекетке өткөрүш керек. Нарматова уяты жок, Райымды мактап, көрсө эки баласы Райымдын колунда иштеген экен. О каттарынын баарын мамлекетке өткөргүлө чоң атасы таштаган эмес. Нарматова срочно кетсин, элдин талабы. Бардык байлыктарын мамлекетке өткөрсүн. Осмонов, Атазов булардагы табакташ, карап койгула, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Кыргыз эли бири-бирибизди билебиз. Эми Райымдын кишилери депутат болуп отурбайбы? 15 адамы бар, мандатын тапшырып кетишин өздөрү. Ошондо мыйзам иштеп жатат дейбиз. Алишер Козуев Райымдын жээни, Райымдын заправкаларын иштетет. Мандатын алыш керек. Адамча суранып, моралдык укуңар жок экен, өзүңөр эле кете бергиле десе болбой аттуу. Мына мыйзам негизинде кетип атышат. Азыр дагы кайрыларым, ошо калып калгандар эми өзүңөр билесиңер, аты жөнүңөрдү айтып жарыялабай эле, өзүңөр эле дагы тиги афишируйт этип баланча кетти, же болбосо БШК баланчанын мандатынан ажыратты деттирбей эле калгандары кете берсе жакшы эле болот эле да. Бул эркекчилик да болот, ошол Райым Матраимовдун алдында да жүзү жарык болот. Себеби эртеңки күнү ооба сиз менен убагында жешкенбиз, ичкенбиз, анан кийин сиз кыйналып аткан кезде биз тескери карап качып кеткенбиз дегендей болбойчу. Кезинде Райым Матраимов бажы кызматында коррупцияны гүлдөтүп, ал жердеги кызматкерлерди дагы өзүнө табакташ кылган. Соңку жылдарда барынын бети ачылып, ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан кызматкерлер четтен жоопко тартылууда. Буга чейин ал бажыда коррупциялык схема түзгөн мойнун алып, 2 миллиард сом төлөп берген. 2020 жылы декабрда АКШ Матраимовго санкция салганы белгилүү.